Саламатсызбы, урматтуу окурман. Турмуш сабактары 1-китептин уландысы. Эмне маанилүү? Бир падыша түш көрөт. Түшүндө анын тиштери биринин артынан бири түшө отуруп, такыр калбай калат. Чочуп ойгонуп кеткен падыша акылмандарын чакырат. Алардын бири келип, падышанын түшүн уккандан кийин: "Падышам, мен сизге кайгылуу кабар угузууга мажбурмун. Сиз жакын туугандарыңызды биринин артынан бирин жоготосуз. Түшүңүздүн жандырмагы ушундай болуп жатат", дейт. Ачууланган падыша аны зынданга салдырат да экинчи акылманын чакырат. Ал падышанын түшүн кунт коюп уккандан кийин: "Улуу урматтуум, мен сизге сүйүнүчтүү кабар айтам. Сиз тукумуңуздагы эң узак жашаган адам болосуз", дейт. Падыша кубанганынан ал акылманына баалуу белектерди берип узатат. Падышанын сарайындагылар буга таң калып, андан: "Экөөң тең падышага бир эле нерсени айттыңар. А эмне үчүн бириңерди зынданга салды да бириңерге баалуу белек берди?" деп сурайт. Анда тигил акылман адам: "Туура, экөөбүз тең бир эле нерсени айттык, бирок кеп эмнени айтканда эмес, аны кантип айтуу керектигинде. Мына ошол нерсе маанилүү", деп жооп берип, эшикти көздөй жөнөйт.